Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу спорт көрөрмандары. Биз Азыр улантабыз көчөрдө түз эфирде кызыл грек-рим күрөшү боюнча өлкө чемпионаты уланууда. Урматтуу көрөрмандар, финалдык беттештер башталууда. Эң жеңил салмак категория 55 килограмм. Азыр биз кызыктуу беттешти көрөбүз. Сардарбек Конушбаев ал кызыл түстөгү килем менен, атаандашы Улан Муратбек уулу ал Карабалта шаарынан, алдагы Карабалта шаарынын спорт мектебинин өкүлү экендигин айтып өтөлү. Кызматыңыздарда мен Кубан Жумайбединов, чогуу биргеликте алдыңкы мүнөттөрдө финалдык беттештерди көрөбүз. 55 килограмм салмак категория, албетте тажрыйба жагынан Сардарбек фаворит десек болот. Сөйдөгөндө ал Кыргызстан курама командасынын мүчөсү, буга чейин дүйнө кубогуна чейин барып келгендигин билебиз жана Сардарбек алгачкы мүнөттөрдө ийгиликтүү баштады. Атаандашын килемдин сыртына түртүп чыгаргандыгы үчүн 1 упайга ээ болду. Андан кийинки аракети дагы мыкты болгону менен калыстар бул жерде эреже бузуу болгондугун белгилеп упай бербейт. Азырынча 1-0 эсебинде Сардарбек Конушбаев алдыда. 1996 жылкы тажрыйбалуу, жогоруда айтып өткөндөй бир нече ири мелдештерде Кыргызстандын атынан дагы чыгып өнөр көрсөтүп келген. Бирок бул салмак категорияда дагы башка өкүлдөрү бар болчу. Өзүңүздөр көргөндөй азырынча аталган спортчу жалгыз талапкер. Буга чейинки ири турнирлерге катышкан спортчулардын ичинен. Сардарбек Конушбаев билебиз 2019 жылы 23 жашка чейинки спортчулар арасында Азия чемпионатында 1-чи орунду багындырган. Азыр эми партерде иштейт. Дагы бир упай Сардарбекке берилди. Болгон аракети менен атаандашы Улан Муратбек уулу азыр уйгактай эле килемдин үстүнө жабышууга аракетин кылууда. Бирок ага карабастан Сардарбек азыр атаандашын бир ирет айлантууга жетишти. Мына даблсын тийсе эле болду, упай берилет. Азыр ортодогу айырма 6-0 жеткирди. Жана дагы бир жолу нокаут кыла турган болсо, атаандашын айланта турган болсо, бул беттеш мүнөттөн мурда жыйынтыкталат. Береби? Упай азыр калыс каптал калыстарынын кеңешин сурап жатат жана упай жок бул жерде. 6-0. Улан Муратбек уулу алдыга барышы керек. Болбосо алгачкы мүнөттөрдө эле, алгачкы секундаларда эле жада калса, беттеш жыйынтыкталып кала жаздап жатат. Азыр эми Сардарбек Конушбаев биринчи бөлүктүн аягына чейин беттешти жыйынтыктай алабы? Мына ошол суроо. 34 секунда убакыт калды. Улан Муратбек уулу тажрыйба бир аз жетишпей жаткандыгын байкасак болот. Сардар Конушбаев жаштар арасында Азия чемпиону, буга чейин дүйнө чемпионатында ийгилик жараткан да жайы бар. Ослодо өткөн дүйнө чемпионатында 2020 балбаныбыз. Эми алдыңкы убакытта албетте Азия чемпионаты күтүп турат. Кыргызстан чемпионатын жеңе турган болсо Азия чемпионатына катышат. Андан ары рейтингдик турнирлер өткөрүлөт. Алардын бири жайында да ушул Кабыл Кожомкул атындагы спорт ордосунда Кабыл Кожомкул жана Ратбек Санатбаев деген аталыштагы турнир өтөт. Да ушул биринчи ирет ушундай чоң деңгээлдеги турнир бүткүл дүйнө күрөш уюмунун катарына кошулду, рейтинг турнир катары. Бул дагы Кыргызстанда күрөш акырындап өнүгүп жаткандыгынан кабар берет. Экинчи бөлүк сөзсүз түрдө Улан Муратбек уулу азыр активдүү болушу керек. Өтө мыкты. Мына Улан азыр оңою менен жеңишти атаандашына берберин көрсөтүүдө. 2 упай, 2-6 көтөрүш керек. Бирок көтөрө албады. Калысдагы да болсо мүмкүнчүлүк берүүдө. Килемдин сыртына Сардарбек чыгып кетти. Андыктан балбандарды кайрадан килемдин ортосуна чакырат. Сардарбек бир аз бошоп койгондой, себебинде чоң айырма менен
birinchi bölük tutup aldı. Андыктан экинчи 3 мүнөттүктө çok bir маселе жаралбайт го деген ойдо болгон чыгар. Улан Muratbek уулу азыр пассив Сардарга берди. Сардар эми коргонуш керек. Ал эми Улан Muratbek уулу мына ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланышы зарыл. Анткени мындан кийинки мүнөттөрдө Улан Muratbek уулунда ушундай мүмкүнчүлүк жаралабы, бул чоң суроо. Улан Muratbek уулу жарым финалда Талайбек Бейшенбек уулун утуп алгандыгын айтып өтөлү. Ал эми Сардарбек Конушбаев Нурболот Бердикуловду артта калтырган жарым финалда. Дагы бир мүмкүнчүлүк бериш керек, менимче жок, бербеди. Ушул жерде токтотту калыс. Сардарбек Конушбаев коргонууда өзүн жакшы деңгээлде көрсөтө алды. Улан Muratbek уулу бир ирет силикки патанашын өйдө көтөргөнү менен аягына чейин ыкманы жасай алган жок. 6-3. Убакыт бар, 1 мүнөттөн ашыгыраак. Улан Muratbek уулу бул убакыт ичинде 3 упайды иштеп табууга толук мүмкүнчүлүгү бар. Анткени жада калса 10 секундада деле, 5 секундада деле 4 упайлык ыкманы жасап кетүү болот. Аны эмесе байкап туралы. Эми Сардарбек Конушбаев экинчи ирет пассив бербейт деп ишенип жаткандай. Андыктан ал жоңуна түртүшүп тим болууда. Коргон өтө мыкты. Бул эми Кремандыктан эң негизгиси белге өткөрбөшү зарыл. Азыр жок дегенде килемдин сыртына чыгарып кетүүнүн аракетин ойлойт Сардарбек. 22 секунда. Чарчап калгандыгы да байкалууда. Буга чейинки 5,5 мүнөттөн ашык убакытта ал көпчүлүк үчүн жумшап койгондой. Сардарбек Конушбаев упай жок. Жана Сардарбек Конушбаев Кыргызстандын чемпиону. Сардарбек Конушбаев ошентип 55 килограмм салмак чембирдикте өлкө чемпиону болуп табылды. Кыргыз Республикасынын чемпионатында 55 салмакта чемпиондук биринчи орундун ээси Конушбаев Сардарбек Конушбаевди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Улан Muratbek уулу жаш болгону 20